Assalamu алейкум, YouTube көршілер, туғандар қандайсыздар? Талас обласының Манас районы тұрғындары. Манас районы Покровка бұл Голубой Дунайда қотына поворотты. Бұл жаққа центрға шығып кетесіздер, туғандар. Бұл светофор, туғандар. Ошол светофордың бет маңдайында Агробет аптека ашылған, туғандар. Жаңа ашылған. Бұл жағына мал базарға шығып кетесіздер, туғандар. Бұл Ажыбек Датқа көчөсү. Ушул эле бурчта эми буюрса ичинде жемдер келиптир, анан жана витаминдер сатылат, тугандар. Дагы кирип толук маалымат алабыз азыр кожоюндан. Сыртында ушундай баннерлер тагып коюптур. Оңой эле таап келесиздер бул жакты. Бисмилла, кирдик ичине. Киргенде көрүп тургандай жайнаган ушул витаминдер бар экен, жиптер келиптир, жемдер келиптир. Аталык жем деген экен да. Ана дагы эмне бар, эмне жок, азыр сурайбыз. Кожоюн каякта болду экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Алейкум ассалам. Ишиңер кандай болуп атат? Жакшы, Кудай шүгүр. Жакшы. Эмне жаңылык эми, жаңылыктан айткыла. Жаңылык. Буюрса бизге жемдер түштү. Аталык жем. Бул жестан өндүрүшү жемдер. Бул кандай жем? Бул витаминдер менен кошулган жем. Бизде бул жакта баалары жазылып турат. Бул килограммбы? Килограмм. Бул торпок деп жазылып турат сыртында. 1 жылдан аша откорм быков чоң малдарга. Анан кийин бизде мына кунажын деп жазылып турат. Бул 1 жылга жетелик немелерге, торпокторго. 1 жылга жетелик малга. Анан кийин ошого жараша витаминдер кошулабы? Витаминдер кошулат. Атайын бая неметилген баягы жөжөлөрдүн эле мисалы да 40 жөжөнү алсак, үйдөн эле бая арпаны же жүгөрүнү берсек, көбү өлүп калат. Неметпейчи, жетпейчи, бая ошо жем менен өлүп калып атпайбы? Бая аталык жем берип атсак, өлбөй баары бир тең чоңоюп атат да. Анан семиз аябай жакшы неме тез чоңоюп атат ушу жем менен. Бул ошол минералдар, витаминдер кошулганда бүт баарына ошо тез семирткенге. Допустим, ногу торпок, ногу откорм, но жемди тиги жемдерден 2 ай болсо срогу. Будан ошол срокту 2 эсе кыскартат да бул. 3 ай байланган малды 1,5 айда ошол жыйынтыкты көрүп койсо болот да. Семирген бушат да 1,5 айда мал. Ушул неме менен семирткен жем менен семиртсек. Анан кийин бизде кунажындарга, торпокторго бул аттыкы, мына аттын немеси жеми. Аттын жемин баасы 40 сом килограммы. Анан кийин бизде мына бермет деген бар. Саан уйлардын сүтүн көбөйткөнгө бермет 2 жеми. Ар бирине жазуу бар экен. Ар бирөөндө жазуулар бар, килограмм немеси бар жазылуу. Бул козулардын немелери, жемдери, бул койлордун семирткен. Бул 6 айдан кийин бериле турган козу один да бар бизде, 6 айга чейин козуларга бериле турган. Ушинтип бөлүнөт да мунун баары. Жана башка бизде ушу тооктордун жемдери бар, аталыктыкы бүт. Несушка тооктор, инжуктардын неме жемдери бар. Инжуктардын Т1, Т2, инжуктардын да бөлүнөт, старт, финиш, анан кийин неме болупчу. Орточо индуктар болупчу. Алардан ар жакта жыйылып турат бизде. Мекта мына бул эмне жем ошо? Жемдер бул тооктордун жемдери B2. Тооктордун жеми B1, B2, B3, B4 болуп бөлүнөт. Бул жөжөнүн чыккан мөөнөтүнөн баштап кетет да. Жөжө чыгат, 15 күн сайын оштура бересиздер да жемди. 1 айлык, 2 айлык болуп кете берет анан кийин. Акыркысы B4 да. Бул жемдер бройлер тоокторго тез семирчи, тез чоңоюш үчүн. Жана бизде ногу кармилак бар. Бизде немен молоко неменики. Сухой молоко? Сухое молоко торпоктордуку бул. Жаңы туулган торпокторго сухое молоко берилет, ушинтип. Сууга аралаштырып, сүттүн ордуна. Кадимки бая аз кичекей балдарга берген эле немени иче береткен да. Иче берет. Энесинен ажырап калганда бар. Энесинен ажырап калган немелердин баарына. Сыртында койлордо немеде жазылып турат.
Бул немелер каяктан келип атат ошо аталык жем дегендерчи? Аталык жем бул биздин өндүрүш бул. Кыргызстандан, Кыргызстандан. Биздин главный офис бул Ошто. Мындай болот. Бул козу ажиндин немеси мына видеосу экен бул. Анан кийин брошюраларында толук келелек. Бүгүн эртең келип атат. Бизде бул Берметтики неме аталык жем уйдукуну. Берметтеки мына уйдун ден соолугуна сактуу сүт бул немелер мына витаминдери ичине кошулган. Сүттүн көбөйткөнгө жана ден соолугун жакшыртууга ошол немеде сапатта. Казакстандын жымыктары бар бизде. Дальше. Цесна корм, комбикорм полноценный. Казакстандык булар. Бизге жаңылык ураган келди. Ураган килограммын мунун алдында 700 сомдон сатканбыз. Азыркы учурда ураган арзандады. Тала жумуштар бүтүп аткан себеби ураган 600 сомдон келип алып кетсиздер болот. Сапаттуу ураган агрохимияныкы. Дозасы 3 килограмм бир немеге кетет. 1 гектар жерге кетет. Анан бул жака кире кетсек, бул бизде склад. Складта амафос түшкөн бизге. Казакстандын амафосу. Казакстандын амафосу, анан кийин ар бир немеде дыйкандарга айта кетет элек, датасын карагыла. Эң биринчи учурда немелердин удобрение, минеральный удобрение алып атканда дайыма датасын карап жүргүлө да. Себеп дегенде ушул датанын айынан эгер просрочный болуп калса, силер тура эмес немеге датасы өтүп кете турган болсо, баягы көрө турган жыйынтык болбой калат да. Ошо неме буларды датага каралабы ошондо? Бул обязательно датага каралат. Бул берде амафосто жазылат, анан тиги немеде де карбамидте де, мочевинада жазылып турат мына. Датасы 6 месяцев деп жазылып турат булачы. 6 айдын ичинде немези бүтөт бунун депчи. 3 каптан көрө турган неме жыйынтыкты сиздер 250 килограммдан көрө турган жыйынтыкты уже 500 килограмм кошушуңуздар керек болуп калат да. То есть күчү кетет да, бунун күчү кетет датасы өтсө. Күчү кете баштайт экен да. Күчү кете баштайт. Күчү анан сапаты кете баштайт. Баягы чачып атканда камок болуп бири-бирин неметип сапаты кете баштайт. Ошо кезде эми арзаныраакты алып алса болот экен да. Демек көбүрөөк кошуш үчүн, болот. Бизде мына ногу жерде датасы жакшы көрүнбөй турат, бирок башка каптарда булар ар бир капка жазбайт. Ногу датада жакшы көрүнбөй турат да. Негизи 16/07/24 деп жазылып турат да берде. Бул жактан издесек да неметет да, бул ошо күнү келгенде бизге 16 түнү чыккан, бул эртеси чыккан, бул түнү бизге келип түштү бул амафос. Срок канча дедиң бул? Так, срогу бунуку 6 ай болот. 6 ай болот. Мочевинаныкы 6 ай болот, бунуку 1 жыл болот эми амафостуку. Ушундай болуп кетет да сроктору. Жанагыда жиптер келгенби? Жиптер бул Космоланд фирмасыныкы, Байдыйкан фирма алып келет буну. Бул өтө сапаттуу жиптер булар. Үзүлбөйт. Анан кийин Flex'тен караганда мен баягыда жолуктум. Зумиллион айдаган бир байке келип, Зумиллион деген жана жаңы немесин алып келиптир, ошонун немесин ошо фирма баягы Зумиллион Байдыйкандыкы да алда. Ошо байкеге тиги фирмадан кошуп бериптир ушу Космоландтанчы. Анан бул кошуп бергөндө ошол айтты да, колдон көрдү да. Бул Flex'тен караганда көбүрөөккө жетет экен. Анан кийин сапаттуу да болот экен деди да Космоланд фирмасы. Меткен да. Буюрса мына аталык жемин биякта да жыйнаганбыз. Алып келдик. Аталык жемин бүт немелери. Баягы айтып аткан инжуктар мына, инжуктар бөлүнөт. Инжук старт болуп кетет мына. Баягы жаңы чыккан балапандарга инжуки рост болуп кетет мына. Кийин баягы бир айдан өтүп калганда бой бериш үчүн индуктарга. Инжук финиш бар бизде. Так, инжук финиш. Мына, инжук финиш бар. Финиш не жал? Финиши уже баягы семирткенге, чоң индуктарга семирткенге уже дайын деген да. Немеге союуга дайын деген нерсеси ошого дайындаш үчүн мына ушудан бересиздер да фиништен. Бул жезеңде зыян деле жок да? Эч кандай зыяны жок. Эч кандай зыяны жок. Барт семиртип алган жезең. Ал неме стандарттардын баарын аталык жемдин өзү немелери карап чыккан. Илимдери ошол жерде аталык жемде бул атайын рецептура менен чыгат бунун бүт немелери. Евро стандартка жооп берген рецепттер менен чыгат бунун баары. Бизде аталыкта ногу немелер аябай каралат да.
аталыктын өзүндө немелери, откормыш немелери көп аябай. Бука немелерди байлашат өстөрдө сатууга чыгарышат. Анан бул наоборот баягы ошол эттин сапатын көтөрөт бул. Эттин майлуулугу немесин сапатын көтөрөт. Себеп деген алда сүттөн эле байкаганда сүт өткүзүүчүлөр бизде баягы лабораторияга алып кетет да тияка, Кировкага. Ошондо баягы немеден карашат, лабораториядан. Сүттүн кандай майлуулугу немесин карат да. Ал дагы берметтиге жем ошо сүттүн майын көтөрүп берет, сапатын көтөрүп берет. Ошондо ошодон колдонуп сүттө неметсез, тиги тияктан биз проблема алат да сүттү сиздерден. Өтө жакшы. Ошондой мына бизде жаңылыктар ушундай болуп атат, буюрса келип көрүп алып кетсеңиздер болот. Анан бүттүк мына аталык немесинде ар бирөөнүндө дата выпуска жазылып турат. Бизде баары свежий, баары жаңы келген и немеге сапатка жооп берген продукция да бердин баары. Телефон номерин калтырып коем, байланышат ошол жака. Сени да тааныгандар болсо керек, покровкалыктар. Мекен жайды айтып кой бул жакта. Мекен жай бул Ажыбек Татка көчөсү, ошо могу биринчи светофор. Илгери бизде баягы Покровканын ичинде, бул эми Манас районунун Покровканын ичинде Голубой дон деп койчу. Ошол жерде мына бурчта Покровкага киргенде эле биринчи светофордун бурчунда Ажыбек Таткан кесилиши. Ажыбек Татканын кесилишинде. Келсес эле табастар, бизде мына баннерлер келди. Бүгүн баннерлердин баарын илебиз. Байдыйкан деп жазылып турат, анан аталык жеминде илебиз буюрса. Макул, менсиздер, келиңиздер.